Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусундагы жаңы жылдык балаты башталды. Мамлекет башчынын катышуусунда өтүп жаткан балатыга өлкөнүн 7 облусундагы окуунун мыктылары, Олимпиада эл аралык сынактын жеңүүчүлөрү, спорттогу ийгиликти багындырган мыктылар келген. Ошондой эле балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жана кызматтык милдеттерин аткарууда курман болгон аскер кызматкерлеринин балдары, аны менен катар аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана башкалар чакырылган. Мен президенттик ёлкага биринчи жолу катышып атам. Кубанычтамын, сүйүнүп атам. Биздин мектебибиздин тарыхында экинчи окуучу гана барып атат. Это я. Ошол кубанычтамын. Президент кандай только телевизордон көрүп жүргөн абага чейин азыр мындай живой кандай көрөм деген эмоция алат. Жакшы окуйм. Коомдук иштерге активдүү катышкандыгым үчүн ушул жакка чакырышыптыр. Ошонтип айтышты. Жүрөкчү кичине уялып чыккандан да кичине болот эмоция. Президент палата келем деп ойлодум. Мен жок ойлогон эмесмин вообще. Дед Мороз на санках к нам примчал на Новый год, окружит добром и лаской и конфеток принесет. Будут танцы, хороводы, фейерверки, чудеса. Аяз ата шаңды көйлөк, актон кийген береги, коз кийген кыздар жүрөт, колуна бір желеги, баарысына тез жакты аяз ата белеги. Келечекте саясатчы болом деген Эрхан Бишкектеги номер 2 орто мектебинде 6 класста окуйт. Ал быйыл президенттин балатысына катышам деп ойлобогондуктан атайын чакыруу ал үчүн күтүүсүз болгон. Иш-чарага апасы менен келгенин айткан Эрхан мамлекет башчыны көрүү өзгөчө эмоция тартуулаганын айтат. Бул жылы ойломосмун, бирок мен азыр толкундануу, коркуу сезимдер аябай айнып жатат. Урматтуу кыргыз элим, сиздердин барыңыздарды жаңы жылды менен куттуктайм. Жаңы жылсы жакшы өтсүн. Быйылкы президенттик балатыда балдардын жашына өзгөчө көңүл бурулуп, 7 жаштан 14 жашка чейинки мектеп окуучулары чакырылган. Алыскы облустагы окуучулар борборго bir күн мурун келишип, алар үчүн алдын ала дайындалган атайын программалар уюштурулган. Ошондой эле биз улуттук онкология балдар ооруканасында дарыланып жаткан балдарга белектерин тапшырдык. Жергиликтүү региондон келген балдар 2 интернатка жайгашкан, аларга дагы белектерин тапшырдык. Бүгүн мына президенттин өзүнүн катышуусу менен жаңы жылдык балдар ёлкасы, көптөн күткөн ёлка болуп өтөт. Президенттик балатыга жалпы 1100 бала келсе, алардын 120сын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар түзгөн. Бүгүнкү күндө биз реабилитациялык борборлорду көбөйтүп, ошол мамлекеттик реабилитациялык борборлорго абдан муктажбыз. Ошол борборлорду көп ачып, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын ден соолугуна кам көрүп, аларды реабилитациялоодо биз ушул жумуштарды активдештиришибиз керек. Балатыга келген балдардын жаңы жылдык кечеси оркестрдин коштоосу менен башталып, сыйкырдуу жомок аркылуу экологиядагы тазалыкты сактоо, андагы терс көрүнүштөрдөн арылуунун жолдорун сахналаштырылган программа менен көрүштү. Аяз ата менен Аяз кыздын коштоосундагы ар бир ыр бийлер балдардын маанайын көтөрүп, тынымсыз кол чаап отурушту. Балдарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктаган президент Садыр Жапаров окуучуларды билимдерин тереңдетүү менен келечекке улуттуу кароого чакырды. Азыркы заман билимдин, жаңы технологиянын, интеграциянын заманы. Силер ушундай жаңы чакырыктар менен бирдей кадам шилтеп, дүйнөлүк жаңылыктардан артта калбай, билим, илимди терең өздөштүрүүгө умтулушуңар зарыл. Санарип технологияларды көп тилдерди өздөштүрүп, жаңы ойлоп табууларды жаратууга аракет кылышыңар керек. Биз болсо, силердин аракетиңерди ар тараптан колдоого дайым даярбыз. Балатыда балдар гана эмес, президент да белек алганга үлгүрдү. Ага Кыргызстандагы балдардын атынан атайын белек тапшырды. Сизге белек тартуулайбыз. Майрамдык балатыга келген балдарга атайын дайындалган белектер берилди. Кубанган балдар мамлекет башчысына каалоо тилектерин айтышып, жакшы окууга убада беришти. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.